Билим берүү. Эң ардактуу кесип айлык маянанын аздыгынан кадырланбай калган. Ага байланыштуу жогорку окуу жайларына мугалимдик кесипти алгандардын кызыгуусу төмөндөп кеткен. 2022 жылдан тарта мамлекет мугалимдердин айлыгын жогорулатты. Ал тургай эл арасында мугалим кызга үйлөнөм деген тамаша чын аралаш сөз тарады. Өткөн жылы Бишкек шаарында эле 5 ай ичинде 15 заманбап мектеп курулду. Быйыл республика боюнча 204 мектептин курулушу жүрүп жатат. Жаңы окуу жылына 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 балабакчанын курулушу бүтүп, колдонууга берилди. Жыл соңуна чейин 100 мектептин имаратынын курулушу бүткөрүлөт. Бул билимге болгон камкордук. Маданият. Маданият көңүл сыртында калган тармактардын бири болгон. Кызматкерлери каралбай, айлык маяналары аз, өнөр алып жүрүүчүлөрдүн муктаждыктарына мамлекет кам көргөн эмес. Өткөн жылы кызматкерлердин айлыгы 70%дан 100%га чейин жогорулады. Быйыл 2023 жылы маданият тармагына кошумча колдоо үчүн мамлекет 673 миллион сомдон ашык акча каражат бөлдү. Бул каражат музыкалык аспаптар, тиешелүү жабдуулар, өнөр адамдарынын костюмдары сыяктуу муктаждыктарына жумшалат. Спорт. Дене тарбия жана спорт мекеме кызматкерлеринин айлыгы 2022 жылдын апрель айынан тарта 75%га жогорулады. 2023 жылдан тарта дене тарбия жана спорт департаментинин бюджети 60%га өстү. Кыз-келиндер арасындагы күрөш боюнча улуттук курама командага заманбап спорттук зал жатаканасы менен салынып ишке берилди. Баткен жана Нарын облустарында улуттук ат оюндарынын ипподромунун курулушу жүрүп жатат. Ошто Төлөйкөн ипподрому жана Сүйүнбаев атындагы стадиону толугу менен ремонттолду. Өлкө башчынын демилгеси менен Барселона академиясы Жалал Абад облусунда ачылды. Президент 2023 жылдын 30 августунда Бишкек шаарынын четинде 15,85 гектар жер аянтына 10 000 орундуу чоң футбол стадионуна, Барселона футбол академиясы жана спорттук эс алуу жайына мезгил котучасын салды. Жогорудагы аткарылып жаткан жумуштардын көрсөткүчү мамлекеттеги туура башкаруу, экономиканын кубаттуу болуп баратканын көрсөтөт. Бул үчүн президент Садыр Жапаров жана анын командасы ыкчам чечимдерди кабыл алып, ылдам темп менен иштөөдө. Бул ийгиликтүү иштер Кыргызстан эң оор сыноолорду башынан өткөрүп жаткан кезде жүзөгө ашырылып жатат. Мамлекет эгемендик алган жылдар бою алган карыздардын эң көп пайызын төлөө так ушул учурларга туура келди. Мындан 3-4 жыл мурда тышкы карызды кантип төлөйбүз, колубуздагы алтын шакектерди чогулталы деген деңгээлге чейин жеткенбиз. Бүгүн Кыргызстан оор сыноолорго карабай ийгиликтүү өнүгүүдө. Эки жолу чек арадагы куралдуу кагылышта ири чыгымга учурап, анын баарын кыска убакытта кайра тургузду. Бүгүн мамлекет ишенимдүү лидер жана анын командасынын колунда. 60 жыл мурда курулган Жыргалаң санаторийи толук оңдолду. Жыргалаң санаторийи 1964 жылы курулган. Сөөк булчуң системасы, нерв жана гинекологиялык оорулар менен ооругандарды дарылоого адистешкен. Көп жылдар бою санаторий Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын балансында турган жана жараксыз абалга келген. Ал эми 1995 жылы санаторийдин тазалоочу курулмалары эскирип талаптарга жооп берген эмес. Ошондон бери ал жерде эч кандай реконструкция, модернизация жүргүзүлгөн эмес. 2023 жылы санаторий Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилген жана бул жерде курулуш иштери башталган. Бүгүнкү күндө 37 коттедждин жана 4-3 кабаттуу корпустун курулушу аяктады. Мындан тышкары санаторийдин аймагында 6 жаңы бассейн, анын ичинен 2 бассейн балдар үчүн, ашкана жана административдик корпус курулду. Президенттин иш башкармалыгы тарабынан мындан тышкары бир нече объектилер оңдолуп курулуп жатат.
Ысык Көл облусундагы Жыргалаң көмүр кени ишке киргизилди. Бул көмүр кени 12 жылдан ашуун убакыттан бери иштебей турган. 2022 жылдын жаз айларында кенди ишке киргизүү боюнча президенттин тапшырмасы коюлуп, бул жылы кен ишке кирди. Андан казылган көмүр Каракол шаарын, Жети Өгүз, Түп жана Ак Суу райондорун көмүр менен камсыз кылат. Аймактарда аэропорттор курулуп, ички каттамдар жанданат. Кыргызстандын ичиндеги 7 облусту байланыштырган аба каттамын жандандыруу боюнча иш кызуу жүрүп жатат. Анын алкагында Нарын, Казарман, Талас, Жалал Абад жана Кербен аэропортторунун учуу конуу тилкелерин, перрондорун оңдоо, асфальттоо иштери жүрүп, иштер дээрлик бардык аба майдандарында жыйынтыкталды. 2024 жылы 4 даана самолет алынып, ички каттамдарга коюлат.